Клара Букаева 25 жылдан бери Ысык Көл облусунун алыскы аймагы болгон Жыргалаң айылында нөөмөттөгү электр эпкере кызматын аркалайт. Тоол аймактын катаал шартына көнүү бир топ эле кыйын болгонун айтат. Бирок эң негизгиси ал жумушун сүйүп, берилүү менен аткарат. Кышкысы аябай эле оор болуп калат. Мурунку жылдарымда иштеп жүргөн сууктардын бири болду го. Өткөндө аябай эле суук болду. Андан кийинки жылдарда деле анча-мынча эле суук болот. Мен уже тоңотпой деле калдым го бул сууктарды. Жумушчумдун оордугун деле мен билбей калдым. Ушул жердин кооздугуна суктанып, анан жумуштун оорун деле мага мындай жеңил эле сезилип калат да. Күнүгө анын жумушу көмөк чордондун айланасындагы карды күрөө менен башталат. Кандай гана кырдаал болбосун, көмөк чордонду кароосуз таштабай, электр жабдыктарынын иштөө абалын көзөмөлдөөгө даяр турушу керек. 5 метрдей момундай кар жаады. Менин боюм менен тең. Мен жумушту иштеп атканда кар менен эле күрөп атып, жумушум бүттү окшойт. Күндүн муздагында, жайдын ысыгында ушу электр оборудованияны ремонтко чыгарып, кайра киргизип дегенде ишине так, ушу мырзалардан кем калышпайт. Бардык жагынан жакшы, мындай замечания жок ал кишиге. Үйдө эне тышта калкты жарык менен камсыздаган айым башкаларга ар дайым үлгү. Үй чарбасы менен кошо электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпай, жашоочулар жарыксыз калбасын деп кабатырланат. Мамам биз ушакка көчүп келгенден баштап эле ушакта иштейт, электр тармагында өз кесибин сүйүп жакшы иштейт. Ушундай борон чапкандарда элдерге жарыгы өчүп калбасын, свети өчүп калбасын деп кайгырып, ошол борондордо биз дагы жардам берип турабыз, карын күрөшүп, свети өчүп калса күйгүзүшүп. Белгилей кетсек, бул кызматты көбүн эсе мырзалар аркалайт. Дуан аймагында Клара айым сыяктуу электр куроочулук кесипти алып жүргөн дагы 5 айым бар. Айнура Достукбекова, Асылбек Касенов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.